жаш балдар университетти бүтүп Европага кетип атышат, ар кандай мамлекеттерге кетип атышат. Себеби көбүнчө биякта жашайбыз деп атышат. Бирок азыр акча табайлы десек, биякта же айлык маянын деңгээли өтө төмөн, же таптакыр жумуш жок. Жумушту таба албай жүрүшөт көбүнчө. Ушундай проблемаларды ким чечет? Үмүттү ким берет? Радикалдуу реформаларды ким кылат? Радикалдуу реформалар жок. Кылып атабыз, эметип атабыз, иштеп атабыз. Мен азыр докладты уктум. Сонун доклад кагазда окусак. Как будто биз Кыргызстанда эмес, бир өнүккөн мамлекетте жашагандай болуп калдык да. Проблемалар бар. Бирок эми бул проблемалар жаштарды өзгөчө. Өзгөчө жумуш менен камсыз кылуу. Бул тез чечилчү маселе эмес. Бирок биздин өзүбүздүн биринчи кадамдарыбыз, жасап жаткан кадамдарыбыз, жанагыдай биздин жумуш орун түзүүгө, бизнеске жеңилдик берүүгө, бизнеске жакшы шарт түзүп берүүгө, коррупциялык схемаларды жоюуга, жанагыдай салыктык жеңилдиктерди берүүдө, жана башка институттарды түзүп аткан, мен ойлойм, булардын баары ошол жумуш орун түзүүгө багытталган кадамдар.